Манастын ыйык жери болгон Таласта дагы бир тарыхый күн орун алды. 2025-жылдын 26 сентябрында Манас районунун Арал айылындагы Алымкул Өсүнбаев атындагы орто мектебинде жаштарды мекенчилдикке, жоопкерлик рухка тарбиялаган аскерге чейинки даярдоо каанасынын ачылыш аземи болуп өттү. Мындан максат жаштарды ата мекенди сүйүүгө, аны коргоого болгон ыйык милдетти так аткарууга даярдоо болуп саналат. Бул чоң демилгеге дем берип, элибиздин патриот уул кыздарын тарбиялоого жол ачкан Мекенди коргоочулар коомдук бирикмеси. Коомдук бирикменин төрагасы Жайлообай Эшенкулов жана анын командасы мекенчилдикке арналган мындай баалуу иштерди өлкө боюнча үзүрлүү улантып келет. Ал эми ири саамалыкка демөөрчүлүк кылган майор Дамир Шадыбеков жана анын үй бүлөсү өз жергесинин чыныгы патриоттору экендигин дагы бир жолу далилдешти. Бул иш-чарага Манас районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Батырбекова Азия Асемкуловна, Манас районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замирбек Маркашев жана айыл өкмөт башчысы, Манас районунун аскер комиссары майор Кыбалов Нургазы, Алымкул Өсүнбаев атындагы орто мектептин директору жана айыл аксакалдары, ошондой эле мектеп жамааты катышты. Ачылыш аземинде Мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин өкүлдөрү полковник Маматсабыр Матибраимов, капитан Абдыкалык Эргешев, запастагы капитан Гүлзина Ахматова сөз сүйлөп, жаштарга ыйык касиет болгон мекенди сүйүү жана аны коргоо ар бир жарандын милдети экенин баса белгиледи. Алардын сөздөрү Арал айылынын жаш муунуна дем берип, патриоттук духун көтөрдү. Белгилей кетсек, буга чейин Ош, Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облустарында ачылган даярдоо кааналары өз жемишин берип келет. Талас облусунда ачылган бул борбор өлкө боюнча 19-чу каана болуп саналат. Бул Манастын туулган жери Таласка өзгөчө сый-урмат көрсөтүү, Манастын урпактарын мекенчилдикке тарбиялоонун айкын үлгүсү. Иш-чаранын жүрүшүндө Мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин төш белгилери жана ардак грамоталары тапшырылды. Агартуу министринин атынан төш белгилер, ыраазычылык каттар полковник Матибраимов Маматсабыр Райымбековичке, капитан Эргешев Абдыкалык Шакировичке тапшырылды. Жогорку кеңештин төрагасы Тургунбек уулу Нурланбектин атынан полковник Матибраимов Маматсабыр Райымбековичке ыраазычылык кат тапшырылды. Манас районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замирбек Маркашев, агартуу министри Кендирбаева Доктуркөл Шаршеевнанын атынан Абдыкалык Эргешевке жана Гүлзина Ахматовага ыраазычылык каты ыйгарылды. Жогорку кеңештин төрагасынын жана агартуу министринин атынан тапшырылган ыраазычылык каттар бул иш-чаранын чоң мааниге ээ экендигин далилдеди. Алымкул Өсүнбаев атындагы орто мектептин директору Жаңылай Жаманкараева ачыды каанасын ачылуу аземин жогорку даражада даярдаган. Ал Мекенди коргоочулар коомдук бирикмесине жана демөөрчү Дамир Шадыбековдун үй бүлөсүнө өзгөчө ыраазычылыгын билдирди. Анын айтымында бул жаш муун үчүн тарбиянын очогу, Арал айылынын эли үчүн сыймык, Манас жеринин урпактары үчүн чоң белек болуп калды.